Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен мен Тайыр кызы Нургүл Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Кезектеги сабагыбызды улантабыз. Кадырман окуучуларым, мен Кыргызстандын көп эле жерлерин араладым. Бирок баары бир жүрөгүм эмнегедир өзүм туулуп өскөн Айылым, Чаткал районунун Айгыржал айылына тарта берет. 1-2 жылда жок дегенде бир жолу барып турам. Эгер менден кимдир бирөө туулган жериңди сагындыңбы же туугандарыңдыбы десе, туулган жеримди деп жооп бермекмин. Анткени туулган жеримде туугандарымдан башка да балалыгымда чогуу ойногон досторум, классташтарым, коңшуларыбыз жашайт да. Ошол себептүү туулган жеримде болгон сагынычым эч качан түгөнбөйт. Мен өз туулган жерим Айгыржалды көз алдыма тарта турган болсом, алгач эле таң эрте туруп короодогу койлорго чөп салып жүргөн атамды, таң эрте уй саап жүргөн апамды, мен сыяктуу музоо айдаган курбуларымды, күз келгенде болсо буудайларын оруп, чөптөрдү тоодон айылга ташып келе жаткан агаларымды, кызыл чокко казанын какшытып, кып-кызыл нандарды жапкан апамды, жайлоодо кулун байлап, бээ саап жүргөн жеңелеримди, эжелеримди, жашыл шиберде күндүн ысыгында кепшеп жаткан уйларды, кышкысын кар күрөгөн жердештеримди көз алдыма тартам. Ал эми чет мамлекеттерге чыгып калганымда, анда ыйык мекенибиз болгон Кыргызстанды сагынам. Урматтуу окуучуларыбыз, сабагыбызда эмне жөнүндө сөз болорун дароо эле аңдап, сезип калдыңар окшойт. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы туулган жердин топурагы алтын. Бүгүнкү сабакта туулган жердин топурагы алтын деген макалдын маанисин чечмелейбиз. Ата журттун улуулугун даңазалап, Кыргызстандын символикаларын урматтоону үйрөнөбүз. Мекенге кызмат кылууга, мекенчил инсан болууга калыптанабыз. Туулган жер бул силердин киндик кан тамган, силер жарык дүйнөгө келген жер. Муну эл арасында кичи мекен деп коюшат. Бирок кыргыз элинде кичи мекен, чоң мекен деген түшүнүк жок. Бир гана ата мекенибиз, ата журтубуз, ата конушубуз же ала тообуз, Кыргызстаныбыз деп айтышат. Атүгүл акындар ыр жазышса, ырчылар не бир керемет обонго салып ырдап да жүрүшөт. Кереметтүү күүлөр куюлуп, кулагымда тура тугулуп, туулган жерим сенде турбайбы, айтып бүткөз кооз сулуулук. Аскасы бийик кар чалган, аягын токой курчаган, мекенибиз биздин Кыргызстан деп ыр жазган болсо, белгилүү акын Алыкул Осмонов Ата журт деген ырында жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон уруп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас мобул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оруа, мен оруюн ата журт. Деп Алыкул башка акындарга окшоп, мен сенин кулунуңмун, сенин уулуңмун, сенин тоолоруңа таянам деп жазган жок. Кайран акын ага энедей камкордук көрүп, анын суугуна, ысыгына, жол азабына жан күйгүзүп, жапа чегип, туулган жерибиз, ата журтубуз ар качан бизге муктаж экендигин, мекенибизди ооруп, суук тийип
сыркоолоп каларын сезгендей жазган экен. Ар качан ата журтубузду оорубай жүрүшүн каалаган экен. Ошон үчүн сенин ордуңа мен оруйун дептир кайран акын. Бүгүн кайгыны өз мойнуна сиңиргендей, айрыкча көпкө турбас мобул турган сур булут деген сабын окуп жүрөгүм эзилди. Анткени биздин Кыргызстаныбыздын келечекте өнүгүп өскөн, гүлдөгөн мамлекет болушуна үмүт арткандай аруу тилек кылып жатат. Мекенибиздин гүлдөп өнүгүшү силердин, биздин колубузда. Ал үчүн жакшы билим алып, ата журтубузга ак тилден кызмат өтөп, кемтигин жамап, жакшысын жогорулатып, алаканга салып, астейдил мамиледе ата энебизди, бир туугандарыбызды жакшы көргөндөй мамиледе болушубуз керек. Бизге мына ушундай эгемен, эркин мамлекет жөн жерден келген жок. Акындардын ырларында айтылгандай, уктадык, уктасак да курал алып, ок аттык кулап кайра тура калып, кыргында жараланып жатсак дагы, ата журт сен үчүн деп урааладык деп Сүйүнбай Эралиев айткандай, ата бабаларыбыз кан жанын аябай, душмандар менен салгылашып, эгемен мамлекетибизде жашоого бүт өмүрлөрүн арнады. Жогорудагы ыр сабында айтылгандай, ата журтубузду кыргындан, душман колунан өз жанын тобокелге салып, желегибиз желбиреп турган эркин мамлекетибизди ата бабаларыбыз бизге тартуу кылды. Бул тартууну жөн гана кабыл албай, кийинки муунга мындан да өнүккөн ата журтубузду өткөрүп беришибиз ар бирибиздин милдетибиз. Бекеринен Шайлообек Дүйшеев деген акыныбыз: туяк сынса турпагы кепин болот, туйлап аккан суулары кепил болот, тууганынан айрылган жетим эмес, туулган жерден айрылган жетим болот деп зар какшабагандыр. Анткени туулган жерден айрылганыбыз, тууганыбыз, улутубуз, тилибиз жок болот деген сөз. Булар жок болгон соң жетим болбой эмне болобуз? Туулган жерим, мекеним жөнүндө ойлонгонумда бир кезде мага да мугалим айтып берген мекен сүйүүсү деген баян эсиме келип кетет. Жер үчүн өз ара талаш тартыш, согуш болуп, бири-бирин басып алып турган учурда күчтүү армиясы менен башка мамлекетке чабуулга чыгуу үчүн генерал тил кармап келүүгө буйрук берет. Жоокерлери жол көрсөтүү үчүн ал мамлекеттин жеринде жашаган бир чабанды кармап келет. Кеч кирип кеткендиктен аны туура багыт көргөзүп берүүсүн талап кылышат. Бирок чабан так секирип жол көрсөтүүдөн баш тартат. Аны алтын беребиз деп да, алдап да, коркутуп да көрүшөт. Бирок чабан: Кудай сактасын, мындай кыянатчылыктан корусун, мен эч качан мекениме чыккынчылык кылбайм. Туулуп өсүп, нанын жеген жеримди сатпайм деп көшөрүп туруп алат. Бул убакытта генерал да келип, ал чабандын жол көрсөтпөйм дегенине катуу ызаланат. Себеби чабуул ал күндөн калса, пландын баары ойрон болмок. Ошондо генерал чабанга: же бизге жол көргөзөсүң, же сени атып салабыз дейт. Анда чабан тартынбай жооп берет: журтуна кыянатчылык кылган киши катары тирүү жүргөнчө өлгөнүм 1000 эсе артык. Ошондо генерал анын кайратына, мекенин сүйгөнүнө баа берип,
жөнөкөй чабаны ушундай болсо, баатырлары кандай болду экен деп ойлонуп, сени кечирдим, азамат жигит экенсиң, жолду өзүбүз табабыз, кайратыңдан жазба, сени тарбиялаган ата-энең, элиң мыкты эл экен деп чабанды кое берген экен. Көрдүңөрбү? Өз эли жерин, мекенин сүйсө, ал эч качан душман алдында эч нерсеге алмашпайт. Манас эпосунда айтылгандай, кыргыз мамлекетин чыңдоо жана аны көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Көзүбүз менен бүтүн курчап турган айлана чөйрөнү көрөбүз. Ошол себептен жашоо бизге кызыктуу көрүнөт. Көзүбүздүн кареги назик, демек көзүбүздүн карегиндей сактоо, өз туулган жерибизге аяр мамиледе болуубуз ар бирибиздин милдетибиз. Бекеринен Чыңгыз Айтматов: мекенди алып кете албайсың, болгону сагынууну гана алып кете аласың. Эгер мекенди мүшөк сыяктуу ташып кете алсак, анын баасы 1 тыйын болмок. Мен алыста жүргөндө биринчи туулган жерим Кыргызстанды, анан туулган айылым Шекерди эстейм деп жазат. Мен өз өлкөмдүн уулу бойдон калгым келет деп эскерет. Мен биринчи чыгармамды жазууда өз туулган жеримдеги жашоо тиричилигине ой жүгүртүп, кыргыз тилинде ойлонуп, анан орусча жазам дегени бар. Дүйнөлүк улуу инсандардан айта кетсек, Грибоедов мекендин быкшып чыккан түтүнү да бал жыттанат десе, Белинский мекеним дебеген адам коомуна жат. Ал эми Франц болсо, адамды сүйө албаган адам ата мекенин да урматтай албайт деп айткан экен. Өзүбүздүн эле акыныбыз Байдылда Сарнагоев: улутчул дешет билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деп элди сүйүүгө, улутубузду сүйүүгө, улутту сүйгөнүбүз туулган жерибизди сүйгөнүбүзгө тете экендигин баса белгилеп жатат. Кыргыз элинин карт тарыхын казып жазган Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч чыгармасындагы Алымбек Татка менен Курманжан Татканын уулу Абдылдабек өлүм алдында жатканда өзүнүн жигиттерине керез калтырат. Жан каерде чыкса, дене ош жерде калат. Жазат ошол. Бир гана суранарым, туугандарым, кан кечишкен жоролорум, жан чыккан соң көкүрөгүмдү жоо канжары менен жаргыла да, жүрөгүмдү ардуу ак кийизге ороп алып, ат тизгинин кайра тарткыла. Насип буйруп, 7 кылым, 7 атабыз мекен кылган жерге жетсеңер, гүл баскан дөңгө түшүп, чукур казып көмгүлө. Жүрөгүм жат жерде калбасын, жүрөгүм өз мекенинде жатсын деп туулган жерге болгон кусалыгын, туулган жерге болгон сый-урматын айтып жатат. Бекеринен эл арасында мекенди сүйүү киндик кан тамган күндөн башталат. Аалам кыдырсаң да айылыңдагы жылуулукту таппайсың. Туугандарың жашап жатканы үчүн туулган жериң кымбат. Жүрөгүңдүн кагышы жайлай баштаганда туулуп өскөн айылың көз алдыңа келет деген улуу сөздөрдү бизге керез катары айтып кетсе керек. Урматтуу окуучуларым, сабагымды жыйынтыктап жатып, мекен жөнүндөгү жагымдуу бир ырды окуп бергим келип турат. Бирөө жүрсө байлык издеп турмуштан, бирөө жашайт бакыт тилеп жылдыздан, башкаларды билбейм бирок менин байлыгым да,
бақытым да Қырғызстан. Асыл дүйнө таппай ачуу турмуштан, адамдар бар аруулуктан жылмышкан. Андайларды билбейм бирок менин, ар намысым, абийирим да Кыргызстан. Өз керт башын ойлоп алга тырмышкан, өкүмдардын көбүн көрдүм турмуштан. Өзгөлөрдү билбейм бирок мен үчүн, бүт баарынан бийик турат Кыргызстан. Өзгөлөрдү билбейм бирок биз үчүн, бүт нерседен бийик туруу керек Кыргызстан. Мекенибизде, туулган жерибизде тынчтык болсун. Келерки сабагыбызда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.